10 трактор, 2 комбайн. Тракторлардын бири жерди айдаса, экинчиси майдалап, үчүнчүсү үрөөндү сээп, айтор эгинди оруп, жыйнап калганын малга жемини чейин даярдоочу шаймандары менен. Куршап Өзгөн районундагы эле эмес, Кыргызстандагы эң чоң айыл өкмөттөрдүн бири. Аймакта 70 миңге жакын эл жашап, миңдеген гектар айдоо жерлери бар. Техниканын жетишсиздигинен улам суулуу жерлер гана айдалып, кайракы жерлер көп жылдан бери кол жетпей келген. Багардагы жерлердин көп жерлери камыш басып кетти. Ана тайгакташ деп коебуз. Ана төчүнүн алды, телебишкенин алды деп коебуз. Айдалбай калып, бүгүнгүгө чейин жүздөгөн гектар жерлер айдалбай кысыраңыз болуп, камыш болуп калган. Куршапта уюшулган машина трактордук станциянын өзгөчөлүгү жеке ишкер, жергиликтүү эл жана айыл өкмөтү биргелешип ачышты. Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын мүчөсү Алайбек Кочомкуловдун демилгеси менен 5 трактор, 11 шайманы менен Айыл банк аркылуу 6 миллион сомго лизингге алып келинген. МТСтин ачылышы жаңы техника менен дыйкандардын бир топ көйгөйлөрүн чечип, эгиндерин сарамжалдуу, жыйноодо жана айдап себүүдөгү маселелерине көмөк көрсөтөт. Мисалы, мурда дыйкандар 1 гектар жер айдоодо 2500 сом төлөсө, мындан ары 2000 сом төлөйт. Ар бир жумуштан дыйкандар эконом кылат. Мисал үчүн айтып берейин, 1 гектар иштеткен дыйкан ушу сепкенден баштап оргонго чейин биздин МТСти колдонсо 2,5 сомдон 3000 сомго чейин эконом кылат. Ошонун акчанын баардыгы дыйкандын өзүндө калат. Андан чыгарып дагы бир жакшы жагы убагында орот, убагында себет. Бешөөнү трактору бар жергиликтүү 5 тракторист кошкон. Анын бири Жодарбек Асанов. Ал жалгыз эмес, чогулуп иш кылганда жер да жакшы айдалып, пайдасы да берекелүү болоорун айтат. Чогуу иштесек жакшы пайда болот, эл ам кыйналбайт. Ошол жагын мен туура деп ойлойм да өзүм. МТС түзүүнүн максаты элдерге арзан баада кызмат көрсөтүү, бош жаткан жерлерди кайра иштетүү жана эгиндерди өз убагында эгип жыйноо болуп саналат. Техника болмоюнча маселе чечилбейт. Илгертен эле ошондой болгон. Куршап өрөөнүндө МТС илгери болгон колхоздор, 48 колхоз бир район болгон. Ошол маалда МТС эле кызуучу жер, МТСтин базасы эле мына азыр. Эми бул техниканы алып келип, элге иштесин деп отрядыны, бригадасын түзүп бергендерге чоң ыраазычылык айтат элек. Ак жолтой. Станциянын ачылышына Жогорку Кеңештин депутаттары, Айыл чарба министрлиги, жергиликтүү бийлик жана дыйкан фермерлер катышты. Айыл өкмөткө пайда алып келип, келечекте дотациядан чыкканга бирден бир түрткү болсун деп атабыз. Бул иш 2015 жылы Өнүгүү Прогресс партиясынын шайлоо алдындагы өлкө аймагында ар бир айыл өкмөттөргө МТС ачуу боюнча берген убадасынын негизинде аткарылууда. Белгилей кетсек, Өнүгүү Прогресс фракциясынын тапшырмасы менен өкмөттүн буйругу чыгып, өлкө аймагында бүгүнкү күндө 33 машина трактордук станция ачылды. Куршап айыл өкмөт башчысы Жуманазар Калбаевдин айтуусунда, өкмөттүн 2016 жылдын 17 мартындагы 107 токтомунда 2016-2020 жылга чейин ар бир айыл өкмөттө МТС ачуу боюнча милдеттенмелер коюлган. Бүгүнкү күндө жогоруда аталган токтомдун негизинде Куршап МТСи Өзгөн районунун аймагында жайгашкан 5 айыл өкмөттү тейлейт. МТСтин техникаларын сактап, оңдоп түзүүчү база ачылат. Ал үчүн жергиликтүү бийлик тарабынан атайын жер бөлүнүп берилет. Ушулардын базасын түзүү боюнча. Себеп дегенде ушунча техниканы бир жерде кармоо керек, сактоо керек, тейлөө керек. Ошого биз бир гектар жер, жакшы жерден 1 гектар жер берели деген сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми алдыда түшүмдүүлүктүн сапатын жана көлөмүн арттыруу үчүн ирилештирүү маселеси турат. Баарыбыз биригип, бирлештирип иштерди алып барсак, биздин ишибиз алдыга жылат деп ойлойм. Ирлештирүү маселесин жергиликтүү дыйкандар колдоого алышууда. Бардык жерлер бириксе, нары себе обороту дагы жакшы болмок. Бир жылы бир эгин айдаса, кийинки жылы дагы башка эгин. Эми азыр ар бирибизде 50 сотик, 40 сотиктен үлүш жери бар. Ошону майдалап отуруп, жакшы түшүм алуу да абдан кыйын болот экен. Ошон үчүн сөзсүз түрдө кооператив түзүлүш керек. Буга чейин өкмөттүн токтомунун негизинде Сокулук, Ат башы, Тоң райондорунда МТСтер, Талас облусунда 7 МТС ачылган. Жалпысынан 86 айыл өкмөтүнөн арыз келип түшкөн. Булардын баары акырындык менен ишке ашууда. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь, Өзгөн району.